Кудайдын чакырыгы 20 декабрь. Жерде көптөгөн улуттар жашайт. Ар бир улуттун өзүнүн маданияты бар, салттары бар, акылмандуулукка толгон накыл сөздөрү бар. Кыргыз элинде өзгөчө ооздон оозго өтүп келген акылман сөздөр бар. Эң жакшысы кыргыз элинде колдонуп жүргөн көп акылман сөздөр Кудайдын сөзү менен айкалышат. Мисалга алсак, таш менен урганды аш менен ур, жакшы бала атанын кубанычы, жакшыга жанаш жана башка. Улууну урматта, жолуң болот, карыны сыйла, бата болот деген сыяктуу сөздөрдү биз ыйык жазуудан да табабыз. Тоорат китебинен бир аят мисалга окуп кетсек: аксакалдын алдында ордуңан тур, карыя кишини сыйла, Кудайыңдан корк. Бул аяттын негизинде Кудайдан корккондор карыяны сыйлай алат десек болот. Ошол карыяларыбызды ушул жашка жеткирген, ушунча жаш куракты белек кылып жаткан Кудай эмеспи? Аларга жаш курагы менен кошо Кудай бай тажрыйба да берди. Алардын баштарынан канчалаган нерселер өттү. Жакшысы да, жаманы да, оору да, жеңили да. Карыя жоготуу деген эмне билет. Кубаныч жана сарсананын баасын билет. Жашоону жаштарга караганда терең түшүнөт. Биз алардан көп нерсеге үйрөнө алабыз. Алар аркылуу Кудай бизге акылмандуулуктун сабактарын бере алат. Үйрөнгүсү келбегендик, өзүн акылман сезип, деги кеңеш укпаган, кеңеш бергенди гана сүйгөндүк, башкаларды ылдый көргөндүк, руханий кедейликтин белгиси. Тоорат китебинен бир аят окуп кетели. Атасына же энесине тил тийгизгенге каргыш. Өтө катуу сөздөр. Бирок улууларды, атасын, энесин сыйлабаган адам бардык жагынан өзүнүн жашоосун батадан кургалтырат. Карыларды сыйлаганыбыз кенедей нерселерде байкалат. Кирип келген карынын алдында ордубуздан туруп, ийилип салам берип койгонубузда, алардын кеп кеңештерин укканыбызда, жардам берип койгонубузда, алар үчүн сыйынганыбызда, менден көп жашаган адамдарды сыйлап, ал аркылуу Кудайдан коркконубузду билдирип жашайлы. Кудайдын сөзү менен кайчылашпаган акылман сөздөрдү тыңшасак, биз үчүн пайдасы көп.